Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге бул чыгарышта Баткен шаарында жаңы ачылган тамак жеткирүү кызматыны өздөрүп чыккан Ахматбек мырза менен болгон маекти көрсөтөм. Assalamu alaikum, кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Жумушуңуз жакшыбы? Баары жакшы. Бүгүн сизди көрүп калып аябай кубанып турам. Көрүп калып, мындай курьерлик кылгандар Баткенде негизи жок болчу. Так, анда бирге бираз сүйлөшөлү башкача. Ахматбек мырза. Так, бул жумушту баштаганыңызга канча болду? 15-20 күн төгөрөгүндө болуп калды бул жумуш башталган. 15-20 күн. Мошу велосипед менен ташый бересиз, э? Азырынча велик менен ташып атабыз, буюрса машиналарды коебуз, жана башка. Бул идея качан сизде кандай пайда болду эле? Же мурда кыялданчу элеңиз ушундай жумушту? Биз бул идея биз Москвада иштеп жүрдүк. Москвада? Ар кандай жумуштарда иштеп жүрүп, анан бизнес тренинг деген бар болчу Бишкекте. Ошондо бир ай курста окудук. Бизнес тренингде курста окудуңузбу? Курста окудук, онлайн курста. Ошонун айынан ушул идеялар бизге келди, ушул ишти баштап көрдүк. Негизи буга чейин Баткенде жок болчу, сиз билесиз, туурабы? Мындай курьер кылган тамак жеткирүү, а? Буга чейин эч кездештирип көрбөдүк, буга чейин. Буюрса бул жаңылардын биринчилерден болду деп эсептейм. Жакшы, демек азыр мына Москвага бизде Кыргызстандан баргандар өтө көп. Ошондой эле көп жумуштарды үйрөнүп келип атышат, туурабы? Ушундай иштерди өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн Кыргызстанда ачкан бул дагы бир жетишкендик деп айтат элем. Бул жаңы идея, бул жаңы башкача нерсе да. Жаңы ачылыш эсек деле жаңылышпайбыз Баткен шаарында. Так, Ахматбек мырза, мына ушул сумкага тамак саласызбы? Ушул сумкага көрөлүчү. Бул сумканы кандай десеңиз, бул сумкада термо сумка деп коет. Термо сумка, мына. Бул жерде Instagram, Facebook'ta пошталарыңызды жазып коесуз, телефон номер жазып коесуз. Бүт баары иштеп турат. Бул ысык эле кармайт, тамакты жылуу кармайбы? Жылуу кармайт. Эч кандай муздабы деген нерсе болбойт. Бул термо сумка атайы ушундай тамактарга арналган сумкалар. Атайын ушул тамак ташыган курьерлик кызматка ылайыктуу сумка жасалган. Атайы ошондой сумка болгон. Жакшы. Эми айтсаңыз, Ахматбек мырза, мисалы үчүн бир тамакты заказ берди да бирөө. Бир кафеден тамак алып келип берейин деди. Сиз канча мүнөттө жеткирип бере аласыз эми? Баткен ичи 8-10 мүнөттө калбай жетип барабыз. 8-10 мүнөттө велосипед менен жеткирип бересиз. Велосипед менен жеткирип беребиз. Кышында кыйын эмес экен? Кышында азыр көнүп деле калдык жумушка. Ысык суугуна чыдап көнүп деле калдык. Мисалы үчүн сиз азыр бир заказ болсо, ошол тамак болсо, мисалы сиз акчасын төлөп алып барасыз, туурабы? Биз өзүбүз шоттон төлөп алып барабыз, анан барганда төлөп беришет. Сиздин кызматыңызды андан сырткары тамактын акчасын кошуп төлөп беришет, э? Ошондой. Жакшы, мына. Аябай жакшы. Эгер сизде дүкөнүңүз болсо, дүкөндө болуп турган болсоңуз, обед учурунда тамак заказ берсеңиз, ушул курьерге телефон аркылуу чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Кайсы кафеден кандай тамак заказ бересиз, баарын айтып бересиздер. Азыр эмне кылабыз эми, Ахматбек мырза? Азыр бизде заказыбыз бар. Ошол заказ боюнча шаурмастерден шаурма алып жеткирип бериш керек биздин заказ. Шаурмастерден шаурма алабыз, жеткирип беребиз, э? Жеткирип беребиз. Кеттик анда. Жеттик анда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Баткен шаарынын көчөлөрүндө жүрөбүз. Кар жок. Курьерлик кызмат ачылганы бул мени аябай кубандырды. Сиздерди да кубандырып жаткан болсо керек. Лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Азыр биз Ахматбек мырза менен бирге мына курьерлик кызматты бирге аткарып көрөбүз. Заказ алабыз, андан ары жеткиребиз. Тегиз көрүп турган шаурмасына киребиз, шаурманы алып жеткирип беребиз. Шаурмастерге келдик. Азыр жерде очередь экен, азыр очередь күтүп, очередтерди заказды беребиз, жана алып кетебиз. Кезекке карап.
Сиже бизге бир шаурма менен дайрап бересиздерби доставкага? Шаурма менен заказ болду ошондо. Ооба, бизге азыр шаурма менен. Канча сом экен шаурма менен? Шаурма менен бул жерде 110 сомдон, азыр акчасын төлөйт. Номер 28 келмес. Жети. Мына биздин заказ даяр болуп калды. Азыр алабыз да, сумкабызга салып, анан эсине жеткирип беребиз. Номер 34 келмес. 34. Но сумканы карасаңдар, аябай сонун экен. Кеттик анда. Биз заказды, урматтуу көрүүчүлөр, азыр заказ берген ээсине жеткирип беребиз. Акматбек мырза тайчагын айдап жөнөдү. Мына. Акматбек мырза, азыр биз кайсы жерге барабыз эми дарек боюнча? Дарек боюнча бул жерде Байэлим деген магазин бар, ылдый яракта, ошонун астында бир чоң чакан салон бар. Ошол жерге заказ чыгат. Байэлим дүкөнүнүн астындагы чакан салонго барабыз, Чакан салон бар ошол жерде. Эми Акматбек мырза бир аз суроолор болсо жооп берип кетсеңиз. Бул жумушту мына азыр жалгыз эле кылып жасасак туурабы? Азыр жалгыз Келечекте пландар кандай? жалгыз кылып атат. Келечекте буюрса пландар чоң пландарыбыз бар. Жана жаныбызга буюрса 2-3 баланы кошуп туруп, кайра 2 же 3 машина коебуз. Унааларда кое турган пландар бар, Демек, унаа коюлса сиздер жүк жеткирүү, дагы башка кызматтарды аткарса болобу? Курьер кылып. Азыр тамактан сырткары бардык. Жүктөрдү деле бүт баарына жеткирип беребиз. Мисалыга алсак, тамак, аптекалардан дары-дармек, продукта, посылка, ошондой сыяктуу бүт баарына Баткен шаар ичине жеткирип беребиз. Шаар ичине жеткирип бересиздер. Жумушуңуздар саат канчадан канчага чейин болот эми? Жумуш эртең мененки, азырынча эртең мененки 9-дан кечки 8-9га чейин иштеп атабыз. Буюрса эмки айдын башынан баштап кечки 12ге чейин иштеп беребиз. Жазында тем более кудай бурса саатын көтөрүп жумуш кыла бересиздер, Жазында буюрса жазга чейин пландарыбызга же болбосо курулашып деле иштеп беребиз. Эми Акматбек мырза, сиздин кызматыңыз канча сом болуп калат? Эми биздин көрүүчүлөрдүн кызыктырган суроосу да? Биздин кызмат Баткен ичи 50 сом. 50 сом. Алыскы кварталдар болчу болсо 10 сом же 20 сом кошуп калат. Эми алысыраак квартал болуп калса 10 сом 20 сом кошуп калат, Такси кызматтары Баткен ичиге 100 сомдон кызмат кылат. Эгер батыраак жерсин десеңиз, биз такси коюп беребиз, такси 100 сомго жеткирип берет сиздерге. Эгер сизге мисалы үчүн ылдамыраак келсин десе, сиз такси дагы коюп бересиз да? Такси коюп беребиз. Такси менен жеткирип берүү кызматы дагы бар, Жакшы бар. Аябай сонун. Караңыздар. Кеттик анда дарекке бара берели. Biz Darекке келип калдык, туугандар. Караңыздар. Мына курьер жетип келди. Ушул салонго шаурма заказ болгон экен. Мына биз Дарекке деле жетип келдик. Буюрса ушул жерге заказ эси ушул жерде. Заказ эси дал ушул салонда. Саламатсызбы? Ассалам алейкум, кандайсыздар, жакшысыздар? Жакшысыздар. Келиңиздер. Сиздин тамагыңыз өз ордуна жетип келди. Рахмат. Кандайсыз, жакшысызбы? Сиз дайым бул курьер кызматын колдоносузбу? Колдономун.
кандай? Ар дайым мен өзүм жумушума байланыштуу көчөгө чыгып барып тамактанганга колум бошобойт. Андыктан мен ар дайым ушул кызматка кайрыламын. Өз убагында жана тамакты ысык жеткизип берет. Силер дагы ошондой эле кайрылсаңыздар болот. Ахматали Абдырашид уулу деген аккаунтуна жана ошондой эле тамак жеткирип берүү деген аккаунтуна катталып, буйрутма берсеңиздер болот. Instagram аккаунтуна? Instagram аккаунтуна, ооба. Мына уктуңуздар, урматтуу Баткен шаарынын тургундары, дал ушундай курьер кызматына сиздер дагы колдонсоңуздар болот. Аябай жакшы, бат ылдам жеткирип экен, ысык жеткирип берет. Экрандагы телефон аркылуу сиздер Ахматали мырза менен байланышсаңыздар болот. Заказ берип туруңуздар, сүйлөшүп туруңуздар. Ахматали мырза, мына жумушуңузду көрдүк. Аябай жакшы жумуш экен. Кызыгып да калдык. Сиздин кызматыңыздан кудай буюрса Баткен шаарынын тургундары сөз колдонот деп айтат элем. Сизге жумушуңузга ийгилик каалайм. Мындан аркы алдыдагы максаттарыңызга жетиңиз. Кудай буюрса чоң бир курьерлик компания түзүңүз. Баткен шаарында элдин ушундай кызматыны кылып жүрө бериңиз. Ийгилик болсун. Сиздерге деле ийгилик, ишиңиздерге чоң рахмат сизге. Биз жыйынтыктайбыз мына. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бул чыгарылышта Баткен шаарында ачылган тамак жеткирүү кызматы, курьер кызматын көрдүңүздөр. Байланышыңыздар, көрүңүздөр, сүйлөшүңүздөр. Сиздер да заказ берсеңиздер болот. Телефонуңа чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мен жыйынтыктайм.